Биз бул жерден уже кеткен элек. Бул ошол мурунку музейибиз имараты. Манас шаарындагы аймак таануу музейинин имараты 2 жыл мурун кооп табылды деп табылган. Ага карабай музей ушул күнгө чейин ишин эски жайда улантып келген. Жыл сайын имараттын абалы начарлап, дубалдарда жаракалар пайда болгон. Бул жагдай конокторду коопсуз кабыл алууга дээрлик мүмкүнчүлүк бербей калган. МЧСтин заключениясы менен 2023 жылы жараксыз деп авариялык абалда деп табылган. Ошого карабай дагы 1 жыл отурдук, 2 жылдай отурдук. Көрүп атасыздар, өзүңүздөр деле сырттары ушундай жаракка кеткен, имарат чөккөн, аябай. Ичи болсо баягындай болуп калган, сырэс болупчу. Маалыматтарга караганда бул имарат бир кездери тарыхчы Василий Туруновдун жашаган үйү болгон. 1981 жылы музей уюштурулган соң Турунов үйүн бошотуп, ал жер музей катары колдонула баштаган. 5 бөлмөлүү бул имаратта 6000ден ашык экспонат сакталчу. Учурда азыр бизге жаңы убактылуу жаңы жайга көчүрүлдүк, башка жайга. Анан азыр бул жерибиз эми буюрса жакынкы күндөрү ушул бузулуу алдында турат, сноско кетет дешкен. Буюрса бул имарат бузулат эми. Кирсеңиздер болот. Ушундай шартта иштегенбиз да. Кандай десем, музей көрөбүз деп келгендердин бир аз маанайын түшүрчү чындыгында. Анткени кышындасы киргенде үшүп чыгышчу. Шарт жок да. Бул жака отопление, жылуулук дээрлик берилбейт да. Анан ошо өзүбүз эле отурган бөлмөлөрдү жылытып отурчубуз. Негизи залдар, экспозиционный залдарыбыз жылычу эмес. Жайында салкын болчу, кышында аябай суук болчу. Анан чындыгында таптакыр шарт талапка туура келбейт болчу да. Музейдин жетекчилиги жаңы имаратка муктаждык боюнча жергиликтүү бийлик органдарына бир нече ирет кайрылган. Бирок маселе чечилген эмес. Ал эми быйыл июль айында атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев шаардагы курулуш объектилери менен таанышып жүрүп, Манас шаарына жаңы музей куруу зарылдыгын белгилеп, тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берген. Башка мамлекеттердин, башка элдердин музейлерде карап, музей экени билинип туруш керек деп бөлүнүпчү. Выделяться. Тияктын нак көчөдөн дагы билинип туруш керек, красиво болот. Музей кызыгар болот экен. Манас шаарынын 3-чү кылымдан берки тарыхын сактап келген аймактык музей эми жаңы имаратка ээ болот. Ал үчүн Байзаков проспекти менен Курманбек көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан 52 сотук жер тилкеси бөлүнүп, курулушка керектүү каражат да каралды. Учурда жаңы имараттын долбоору даярдалып жатат. Өзү 2 кабаттуу негизинен болот. Анан негизги баягы концепциясы деп койсо болот. Концепциясы тарыхый музей кыргыз элинин тарыхын чагылдырган музей болот. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондунан Кыргыз Республикасынын президентинин чечиминин негизинде 250 миллион сом каражаттар бөлүнүп, буюрса биздин шаарыбыздын бюджетине келип түштү каражаттар. Ошол каражаттын эсебинен жакынкы араларда курулуш иштери башталат. Жип ийрүүчү машинкалар илгери чоң энелер ушу менен жип ийрип жана жүндөнчү. Музей убактылуу жаңы административдик имаратка көчүрүлдү. Азыр бардык тарыхый буюмдар жана табылгалар иреттелип жайгаштырылып, мекеме өз ишин кадимки тартипте улантууда. Бул жерде экспонаттарды сактоого ылайыктуу температура жана шарттар камсыздалган. Мындан сырткары жаңы жайдын ыңгайлуу шарттары көрүүчүлөрдүн санын көбөйтүүгө да оң таасир эткен. Эл аралык музей стандартында өзүнүн атайын талаптары болот. Биз азыр температураны ошол талап менен кармайбыз. Өтө муздатып же болбосо өтө эле ысытып, өтө муздак эч нерсе болбойт. Анан өтө ысытып жибербеш керек. Ошондуктан биз температураны ошол нормада, эл аралык стандарттагы нормаларга таянып кармап атабыз. Ал эми экспонаттар азыр баары ушул жерге коюлган, айрымдары чыга элек. Бирок келген көрүүчүлөргө ошо болушунча бар экспонатыбызды тааныштырганга жетишип атабыз. Бүгүнкү күндө музейде 7 кызматкер эмгектенет. Маданий жайга жыл сайын орто эсеп менен 5000ден ашык көрүүчүлөр келип турат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.